Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтө турган темабыз өткөн сабакта өткөндөй эле органикалык эмес бирикмелердин негизги класстарынын өкүлү болгон кислоталар бөлүгүнө кайрылмакчыбыз. Өткөн сабакта биз оксидтер деген темада кайрылып өткөнбүз. Эми карай турган болсок, кислоталар бир нече суутек атомдорунан жана кислота калдыктарынан турган татаал заттар кислоталар деп аталат. Алардын жалпы формуласын карап өтө турган болсок, суутектин атому жана кислота калдыгынан турган татаал зат. Бул жерде суутектин атому кызыл белги менен көрсөтүлүп кеткен. Ал эми ошол эле учурда кислоталарды бир нечесине кайрылып өтөбүз. Эң биринчи кислоталардын аталыштары жана ошондой эле кислоталардын формулалары, ар бир кислотага мүнөздүү болгон кислоталык калдык жана валенттүүлүктөрү көрсөтүлгөн. Ошол эле кислоталардын туздарды пайда кылышына байланыштуу туздардын аталышы каралган. Эң биринчи карай турган болсок эле туз кислотасы. Анын жалпы формуласы H-хлор. Ал эми анын валенттүүлүгү 1, кислоталык калдык болсо хлор иону болот дагы, туздарынын аталышы хлориттер деп каралат. Андан кийинкисин карасак, плавик кислотасы. Плавик кислотасы H-фтор. Анын валенттүүлүгү 1 валенттүү болот дагы, фтор калдык, кислоталык калдык болуп, ал эми туздардын аты фториттер деп каралат. Үчүнчүсүн карай турган болсок, бул азот кислотасы. Азот кислотасынын жалпы формуласы HNO3. Жана ошондой эле бул 1 валенттүү болуп каралат дагы, NO3 кислоталык калдык болуп саналат. Ал эми туздардын аталыштары болсо нитраттар дейбиз. Күкүрттүү суутек кислотасы H2S, валенттүүлүгү 2. Ал эми туздардын аталыштары болсо сульфид иону болуп каралат. Эми күкүрттүү кислота H2SO3, валенттүүлүгү 2, кислоталык калдык SO3 иону, ал эми туздардын аталыштары сульфидтер. Күкүрт кислотасы жалпы формуласы H2SO4, кислоталык калдык SO4 иону, ал эми валенттүүлүгү болсо 2 болот. Туздардын аталыштары сульфаттар. Андан кийинки кислотабыз болсо, бул көмүр кислотасы. Көмүр кислотасынын жалпы формуласы H2CO3. Ал эми валенттүүлүгү 2 валент болот дагы, SO3 кислоталык калдык. Эми SO3-түн туздардын аталыштары болсо, булар карбонаттар деп карайбыз. Кремний кислотасы. Кремний кислотасы H2 слициум O3, валенттүүлүгү 2, кислоталык калдык болсо слициум O3, ал эми туздардын аталыштары силикаттар. Андан кийинки кислотага көңүл бөлсөк, ортофосфор кислотасы. Ортофосфор кислотасынын жалпы формуласы H3PO4. Валенттүүлүгү боюнча 3 валенттүү, PO4 кислоталык калдык болот, жана ошондой эле туздардын аталышы ортофосфаттар. Бор кислотасы. Бор кислотасынын жалпы формуласы H3BOR-O3. Валенттүүлүгү 3 валенттүү, ал эми кислоталык калдык болсо бор O3 болуп саналат дагы, туздардын аталыштары бораттар деп каралат. Андан кийин кислоталар күчтүүлүгү боюнча 2 топко бөлүнүшөт: күчтүү жана начар деп. Биринчи күчтүү кислоталар. Алардын азот кислотасы, күкүрт кислотасы жана хлордуу суутек кислоталары кирет. Ал эми начар кислоталарга көмүр кислотасы, күкүрттүү кислота, күкүрттүү суутек, ортофосфор, азоттуу кислоталары кирет. Эми кислоталар молекулаларынын курамында кычкылтектин бар же жок экендигине жараша кычкылтектүү жана кычкылтексиз болуп 2 топко бөлүнүшөт. Бул жерден кислоталардын аталыштарына көңүл бөлсөк, кычкылтектүү кислоталарга азот кислотасы, күкүрт кислотасы, күкүрттүү кислота, көмүр кислотасы, кремний, ортофосфор жана бор кислоталары кирет. Бул жерде кычкылтексиз кислоталарга хлордуу суутек, плавик, күкүрттүү суутек кислоталары кирет. Ошондой эле булар кислоталардын аталыштары. Кислоталардын аталыштарына көңүл бөлө турган болсок, бул жерде кычкылтектүү кислоталардын аталыштары кислотаны пайда кылган элементтин максималдуу окисленүү даражасына байланыштуу. Эгерде
максималдуу оксиденүү даражаны пайда кылган элемент кислотаны пайда кылса, бул жерде ошол элементтин аты менен аталат. Биринчисин карай турган болсок, күкүрт максималдуу +6 кычкылдануу даражаны көрсөткөндүктөн күкүрт кислотасы деген аталышка ээ болгон. Башкача айтканда, бул жерде күкүрт кычкылтектин атомдору менен 6 байланышты пайда кылат дагы күкүрт кислотасын түзөт. Ал эми экинчисин карай турган болсок, экинчи кислотанын азоттун максималдуу оксиденүү даражасы +5 болот дагы. Бул жерде дагы азот 5 байланыш менен тыгыз байланышкандыктан азот кислотасы деп аталып калган. Ал эми бул жерде кислотаны пайда кылган элементтердин оксиденүү даражалары. Карап өткөндөй эле, бул жерде күкүрт кислотасыныкы жана ортофосфор кислотасыныкы. Бул жерде күкүрт кислотасы 6 валенттүү, ал эми фосфор болсо 5 валенттүү болуп каралат. Андан кийин кычкылтексиз кислоталардын аталыштарына дагы көңүл бөлсөк, кычкылтексиз кислоталардын аталыштарында у же ү суффикстерин кошуу менен суутек сөзүн кошуп айтабыз. Мисалга алсак, биринчи H-хлор, хлордуу суутек кислотасы. Бул жерде у деген суффикс кошулду жана суутек деген сөзү кошулуп айтылды. Экинчисинде фтордуу суутек кислотасы. Бул жерде дагы у деген суффикс кошулуп, суутек сөзү кошулду. Ал эми H2S күкүрттүү суутек кислотасы. Бул жерде күкүрттүү суффикси жана суутек сөзү кошулуп айтылды. Демек балдар, кычкылтексиз кислоталардын бардыгы тең у жана ү суффиксин кошуу менен суутек сөзү кошулуп айтылат. Негиздүүлүгү боюнча кислоталар 3 топко бөлүнүшөт. 1 негиздүү, 2 негиздүү жана 3 негиздүү кислоталар деп. Бул жерде 1 негиздүү кислоталарды карап өтсөк, азот кислотасы, туз кислотасы жана азоттуу кислота. Ошол эле учурда 1 негиздүү экендигин биз бул жерден билип алабыз. Суутектин атомунан 1 атом болсо, демек ал кислоталардын бардыгы 1 негиздүү болуп саналат. Ал эми экинчисин карай турган болсок, 2 негиздүү кислоталарга көмүр кислотасы, күкүрт кислотасы жана күкүрттүү суутек кислоталары кирет. Демек, өткөндө карап өткөндөй эле, демек бул жерде суутектин атомунан 2 атом кармалып жүрөт. Ал эми 3 негиздүү кислоталарды карап өтө турган болсок, ортофосфор кислотасы жана бор кислоталар. Бул жерде суутектин атомдорунан 3 атом кармалып жүрөт. Андан кийин мынакей 1 негиздүү кислоталардын суутектердин кармалып жүрүлүштөрү көрсөтүлгөн. Андан экинчисинде дагы суутектин атомдору менен тыгыз байланышкан валенттик электрондор тыгыз көрсөтүлүшкөн. 3 негиздүүдө дагы бул жерде фосфор кислотасы менен суутектин байланыштары так даана көрсөтүлүп берилген. Эми кислоталардын алыныштарына бир көз жүгүртө турган болсок, биринчи кислоталык оксидтер менен суу аракеттенишкенде пайда болгон кислоталар. Ал эми экинчи реакцияны карай турган болсок, айрым туздар менен кислоталар өз ара аракеттенишүүнүн натыйжасында пайда болот. Экинчисине карасак, калийдин сульфити 2 молекула туз кислотасы менен аракеттенишүүнүн натыйжасында күкүрттүү кислота жана 2 молекула калийдин хлориди алынган. Жана ошондой эле кээ бир элементтер бири-бири менен тыгыз аракеттенишүүнүн натыйжасында дагы кислоталар пайда болот. Бул жерде суутектин молекуласы менен хлордун молекуласы тыгыз аракеттенишкен дагы 2 молекула туз кислотасын пайда кылган. Эми кислоталардын физикалык касиеттерине көңүл бөлө турган болсок, көпчүлүк кислоталар суюк болгондуктан алардын бир-экисин карап өттүк. Мисалга ала турган болсок, күкүрт кислотасы түссүз май сыяктуу суюктук болуп каралат. Ал эми азот кислотасы түссүз суюктук. Буну абада карай турган болсок, бул азот кислотасы абада түтөйт. Биз ушундан азот кислотасы менен күкүрт кислотасынын айырмасын биле алабыз.
күкүрт кислотасы майланышкан суюктук болсо, ал эми азот кислотасын караганыбызда ал абада түтөйт. Кислоталардын химиялык касиеттерине көңүл бөлсөк, айрым кислоталардын бардыгы тең эле металлдар менен аракеттенишет. Мисалы, металл менен аракеттенишет сынкка туз кислотасын таасир этүүдө, сынктын хлориди жана суутек бөлүнүп чыгат. Ал эми экинчиде карай турган болсок, элементтердин оксидтери менен дагы кислоталар аракеттенишет. Алюминийдин оксиди 3 молекула күкүрт кислотасы менен аракеттенишүүнүн натыйжасында алюминийдин сульфаты жана 3 молекула суу пайда болот. Ошондой эле кислоталар туздар менен дагы аракеттенишет. Кальцийдин сульфити 2 молекула туз кислотасы менен аракеттенишкенде кальцийдин хлориди жана күкүрттүү кислота алынат. Эми ошондой эле органикалык эмес бирикмелердин өкүлдөрүнө кирген негиздер менен дагы кислоталар аракеттенишет. Кальцийдин гидрооксидине 2 молекула туз кислотасын кошконубузда кальцийдин хлориди жана 2 молекула суу пайда болот. Ошондой эле кислоталардын колдонулушуна дагы көңүл бөлө кетсек. Мисалы, күкүрт кислотасы суунун буусун өзүнө сиңирип алгандыктан газдарды кургатууда колдонулат. Бул жерде күкүрт кислотасынын тыгыздыгы суунун молекуласынын тыгыздыгына караганда жеңил болгондуктан, адегенде биз сууну коюп туруп, анан үстүнө кислотаны акырындык менен куябыз. Эгерде биз кислотаны коюп, анан үстүнө сууну коюп жибергенибизде, ал жерде жарылуу пайда болот. Ал эми азот кислотасы металлдарды оксиддендириш үчүн колдонулат. Башкача айтканда, металлдарды калыбына келтирип дагы ала алабыз. Эгерде биз металлдарды ала турган болсок, биз алтынды азот кислотасынын жардамы менен ала алабыз. Эми фтордуу суутек кислотасы, башкача айтканда, плавий кислотасы бул медицинада колдонулат. Эми суроого карап өтсөк, суроо боюнча кислоталардын жалпы формуласына туура келген формула кайсы? Кислотанын суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар, эки элементтен туруп, анын бири кычкылтек болгон татаал заттар, металлдардын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар, ал эми төртүнчүсү болсо металлдардын катионунан жана гидроксил тобунун анионунан турган татаал заттар. Биз буга чейин караганыбызда кислоталардын аныктамасын карап өткөнүбүздө бир же бир нече суутек атомунан жана кислота калдыгынан пайда болгон татаал заттар деп караганбыз. Эми туура жообу демек биринчиси суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар. Экинчи суроого көңүл бөлө турган болсок, бир негиздүү кислоталарга кайсы кислоталар кирет? Биз буга чейин карап өткөнбүз, бир негиздүү кислоталарды. Биринчи туз кислотасы, азоттуу кислота жана азот кислотасы. Экинчисинде көмүр кислотасы, күкүрттүү кислота жана ошондой эле күкүрт кислотасы жана күкүрттүү суутек кислоталары. Үчүнчүсүн карасак, ортофосфор кислотасы жана бор кислотасы. Ал эми төртүнчүсүн карап өткөнүбүздө туз кислотасы, ортофосфор кислотасы жана күкүрттүү кислота. Биз буга чейинки караганыбызда бир негиздүү кислоталарга суутектин атомуна байланыштуу деп караганбыз. Демек, бир негиздүү болгондугу суутектин атомунун санына жараша болот. Биринчи караганыбызда, биринчисинде карайбыз. Демек, суутектин атому бирден болгон. Туз кислотасында азоттуу кислота жана азот кислотасында суутектин атомдору бирден болуп саналат. Туура жообу демек биринчи жооп болуп саналат. Экинчи суроого андан кийинки суроого көңүл бөлө турган болсок, кислотанын формуласын тапкыла. Бул жерде кислота кайсы экендигин аныктап, даана көрсөтүп бериш керек. Биринчисин карай турган болсок, алюминийдин сульфаты, экинчиси алюминийдин оксиди, үчүнчүсү кальцийдин гидрооксиди, ал эми төртүнчүсү болсо бул ортофосфор кислотасы. Демек, балдар, бардык элементтерди карап кетсек,
баардык элементтердин баардыгы эле кислоталардын негизи башталганда эле суутектин атомунан башталат да кислота калдыгы менен аяктайт. Демек бул жерде биздин туура жообубуз 4-чү болуп саналат. Орто фосфор кислотасы бул кислоталардын формуласына туура келет. Балдар, демек азыр экранда турган реакцияны иш жүзүнө ашырып көрөбүз. Биринчи, бизге металдык сынктан 2-3 бөлүгүн алабыз. 2-3 бөлүгүн алып туруп, пробиркага салабыз. Пробиркага салып алгандан кийин бизге күкүрт кислотасынан бир аз өлчөмдө керек болот. Күкүрт кислотасын алабыз дагы, андан химиялык стаканга куюп алабыз. Биз айтып өткөндөй эле күкүрт кислотасы майланышкан суюктук деп караганбыз. Эми андан кийин акырындык менен сынк салынган пробиркага күкүрт кислотасынан бир аз өлчөмдө куябыз. Бир аз күтө турсак, андан кийин химиялык реакциялар жүрүп баштайт. Химиялык реакция акырындык менен жүргөндүктөн бир аз убакыт күтө турабыз. Мына бул мага көрүнүп жатканда пробирканын ичинде пузырыктар пайда болуп жатат. Демек балдар, биз сынкка бир аз өлчөмдөгү күкүрт кислотасын кошуп алдык. Бул жерде сынк менен күкүрт кислотасынын өз ара аракеттенүүсүн карап жатабыз. Бул жерде майда бүртүкчөлөр суутектин бөлүнүп чыгышы болуп эсептелинет. Демек балдар, бул жерде биз сынк менен күкүрт кислотасынын аракеттенүүсүн карап өттүк. Жана ошондой эле бул өзүбүзгө керектүү болгон турмушубуздагы айрым бир заттарды болуп эсептелинет. Демек бүгүнкү сабагыбыздын максаты биз кислоталар жөнүндө жалпы түшүнүк алуу болчу. Балдар, саламатта калыңыздар, кийинки сабакта көрүшкөнчө.